ташыгамын кээде гана чалкып көңүл дайра болуп ташыгамын чиркин өмүр таам огумай бир кайрылган көңүлүм ай. Көрдүңөрбү урматтуу менин көрүүчүлөрүм, чиркин өмүр бул өзүнчө эле бир эпоха да. Азыр ойлоп көрсөм 20 жыл болуптур бул кино тартылганына. Ошондон бери мына жакшы көргөн ырымды да унутуп калыптырмын. Кечирим сурайм. Бирок чиркин өмүр бул чынында эле мен үчүн өтө ыйык жумушум менин. Анткени бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай чоң сериал болгон чиркин өмүр. Ассалому алейкум ака. Алтынбек. Кандай? Жакшы жүрөбүз. Өзүңүз кандайсыз? Жүрөбүз. Каяктан келдиңиз? Бул тети кырдан келет. Үйдө отурсам телефон чалып калды да. Алсам Жеңишгүл Өзбекова экен. Мурат ушундай улуттук телевиденияда айылдын турмушу жөнүндө бир сериал тарткан атабыз. Сен келбейсиңби? Мен айттым, макул мен келейин, бирок мени ким катары чакырып атасың? Актербу же эмне десем, биринчиден режиссер, сценарный топ болот. 3-4 киши, ошонун арасынан сен да киресиң, сценарий жазасың. Экинчиден башка бир ролду ойносоң жакшы болот эле. Анан өзүң тартсаң аябай жакшы болот эле. Жеңишгүл, кантип мен жалгыз актер, сценарист, режиссер болом? Бул өтө кыйын десем, жок, сен күчүң жетет, мен билем. Келчи деп анан сүйлөшүп, анан сценарийди жазып, роль ойноп, анан кийин тартабай баштадым да режиссер катары. Кызыгы эмнеде? Мен ошол кезде композ болчумун да. Эл мени композ деп анан кийин эми Кудай өзү кечирсин, мен кээде ойлочумун, ушу композ бойдон өмүр бою композ болуп калгам. Ушу кандай бир роль ойносом, ушу эл кичине композду унутуп, ушул ролго көбүрөөк басым жасап, ошол роль менен мени тааныса жакшы болот эле деп. Ал болчу ямадан кийин канча ролдорду ойнодум, канча башка ролдорду ойнодум. Бирок бирөө дагы ушу композдой элге сиңип калган жок да. Анан ушул чиркин өмүрдө мен ойлодум, өзүмө бир жакшы роль ылайыктуу деп туруп анан кийин Бекжан Айткулуев деген режиссер бар болчу, ала дегенде ушу биздин менен чогуу иштеген. Анан ошол экөөбүз жаздык деген образды да жаздык болуп калдым да. Башкы каармандардын бири. Ал жаздык мага жакын нерселерге, мен сценарийди өзүм жазчумун да. Менден башка дагы сценаристтер бар болчу. Бирок мен ушул жаздыкка келгенде өзүмдүн көбүрөөк өзүм басым жасачумун да. Анан ошентип мен жаздык болуп калдым. Экинчи өзгөчөлүгү, биз мисалы 8 серияны тартып атсак, 4 серия эфирде кетип аткан да. Муну мен эмне айткым келет? Биздин артыбыздан кубалап турду да, ошон үчүн биз үлгүрүп калышыбыз керек болчу да. Ошон үчүн бул сериал бат тартылган. Айтып атпайм, 4 серия эфирде болсо, мен 8 серияны тартып атам. Ошон үчүн кээде мен кетип баратып, машинамды айдап баратып, пробка болуп токтоп калганда отура калып туруп, ошол жерде пробка тургунча мен сценарийди, планды жазып койчумун да. Ушундай бат тарттык да.
Азыр биз как экөөбүз барабыз да. Билип келебиз кызыгар ушул жерде. А жерде фикс болуп калса силерди таанып калышы мүмкүн. Дароо шекшит дагы кетип калат. Все ясно. Ал жерге мен өзүм барам. Эмне деп барасың? Ой таба. Ой бир шунтосын табабыз да. Уй издеп келдим деп эле барам. Ишеничтүү болбойт. Ишеничтүү эле болот. Эмне үчүн ишеничтүү болбойт? Мен деген согушта. Разведкада служит эткем. Тиги танк айдачымын дечү эмес белең ой. Үчүнчү өзгөчөлүгү эмне үчүн кино ушуга чейин элге аябай таанымал, эл ушул күнгө чейин билет чыркын өмүрдү эстейт. Анткени мен деген күчтүү актерлор түшкөн. Менин жакын көргөн, мени менен чогуу иштеген актерлор болчу. Чоро Думанаев, Жандат Жаманбаева, анан көп өтүп кетти, мына Марат Жанталиев, Бакырдин Алиев, ушундай чоң актерлор түшкөн да. Булар Мурат биринчи сериал тартып атат, колдойлу деп келип мага көп жардам беришти да. Ошол үчүнчү нерсеси бул күчтүү актерлор түшкөн. Анан ойногондо дагы орусча айтып коет да, искренность болчу да, жүрөктөн чыккан. Эч кандай мындай атайын ойноп, бирдеме кылган андай жок болду. Турмуштагыдай кылып тартканбыз да. Мен эсимде, ар бир айылга келсем, мага айтчу, ой, жанакы силердин каарман биздин айылда жашайт го. Биздин айылдык киши. Башка айылга барсам, тиги киши биздин айылда жашайт. Биз турмуштан алып тартканбыз да ошол нерсе. Ошон үчүн чиркин өмүр ушуга чейин, азыркы күнгө чейин элге жагат. Мен эми чынында эле азыр жарымысы композ дейт, жарымысы жаздык дейт. Жаздык деген атка конгонмун. Мен андан өкүнбөймүн. Эмне? Мен сүйүп калганмын. Кал! Жок, сеньор граф. Siz adashasiz. Нет. Кал! Бияқта уже выше. Кал! Бияққа. Кал! Бұл жерден сен бақырат екенді, көруші бақырат екенсің. Кал! Деп отасың. Шында эме болуш керек. Эштеге де албай жатқанды қарачы. Мына уялып та қалды. Сөйлей албайт. Эмнеге сөйлей албайм? Ой, дене қалай мага ишансың. Жок, сеньор кавалер мени сүйбөйт. Эмнеге дегенде, ал биздин амал көлүгүбүздү билет. Көз жашырышка ишенбейт, жана эс учустан танып калганыбызга дагы ишенбейсиз. Туурабы, мырзам? Эмне? Демек сиздин көз жашыңыз эс учуңуздан танып калгандан баары жалган экен да? Нуржаман, догончик. В общем, ты унутпадың да, в каком ты состоянии. Сені бір күні арақ беріп ішірейін. Сен қанша күн ішіп атасың? Жоқ, вообще мына ореке. Уже где-то полгода. Или 2 месяца. Скажем, екі ай күнде ішесің. У тебя уже все. Жаман жеп отыр. Еш қайда барған жоқ. Шындыкты алдайсың. Эми мына ореке азыр силер отуруп турган жер бул Бибисара Бишеналиева атындагы мамлекеттик искусство, культура, маданият жана искусство университети да. Бул жерде иштегениме мына 15 жылга жакындап калды. Мына азыркы студенттерим 4-чү курс. Буга чейин мен бир курсту чыгаргам, андан кийин дагы бир курсту чыгардым. Булар менин 3-чү курсум. Эми педагогика бул так башка нерсе да. Кээ бирлер ойлойт, артисттерди тарбиялаш үчүн, аларга үйрөтүш үчүн сөзсүз кыйын режиссер же күчтүү актер болуш керек деп. Жок.
балким сен андай күчтүү актер эмессиң, бирок сенде педагогикалык талант бар. Бул такыр башка нерсе. Режиссер дагы мындай. Балким сен режиссер эмессиң. Но сен режиссерлордун эмесин билип студенттерге үйрөтүүгө сенин бул башка нерсе, бул педагогика. Мына ошон үчүн мени чакырганда анда декан болуп Салтанат Интина иштечү мага чалып, Мурат, бизде бир агайыбыз кетип калып, азыр студенттер агайсыз калды, сен келип ушу биздин университетке келип сабак бербейсиңби дегенде мен айткам, Салтанат, мен эч качан педагог болгон эмесмин. Мен андай боло аламбы, болбоймун. Мен андай жоопкерчиликти ала албайм деп отказ бердим. Бир жумадан кийин дагы чалды. Ошентип 3-4 жолу чалды. Анан айтты мага, Мурат, мен билем, туңгучта чогуу иштеп жүргөндө сен жаш актерлор менен иштегениңди көргөнмүн. Сен кандай аларга тапшырма берип, алар менен иштегениңди көрүп, мен билем, сенде бар. Келчи деп, болбой атып чакырды да. Мен келдим, студенттер менен тааныштым. Анан кирип кеттим ушул жумушкачы. Анан 1-курсум бүтүрдүм. Мына азыр Кыргыз драма театрында Жаңылай Исаакова, Учур театрында Алмаз Сейтканов, Тюзда Нурбек Эсенгазыев. Ушундай күчтүү курсту чыгардым да. Мен кирип кеттим бул эмегечи. Мен үчүн педагогика бул башка бир нерсе болду да. Мен жакшы көрөмүн жаңы нерселерди. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, туңгучта иштеп жүргөндө туңгуч менен кандай гана нерселерди жасаган жокмун мен. Мен режиссер катары дагы, актер катары да аябай көп нерселерди жасап. Бирок бир убакта мен байкап калдым да. Мен кайталана баштадым. Мен туңгучтан жасай турган нерселердин баарын жасап салгансып. Кайра кызыксыз болуп калдым мага. Ошондой моментте мага Жеңишгүл чалып калып атпайбы? Жеңишгүл чалып, жанагы Чиркин өмүр сериал дегенде бул мага башка багыт болуп, мен ошол жака барып, мен башка нерсени жасай баштадым да. Күнчү аттан болуп бутун сындырып алып турат. Эч жака бар элек. Жаңы ошол жерде турган. Сизге калп айтып атат. Калпы чынбы? Калп айта берсең адам болбойсуң. Я не вижу сенин көзүңдөн балам сага туруп калп айтып атканы. Сен ошонун реакциясын көрбөй атам да. Анан кийин ошондо да кээде айтып коет го, Мурат Кыргыз сериалдын атасы деп. Андан кийин Чиркин өмүр, Апам махабаты, Кууш жолдо, Кара жолтой, Тор, көп сериалдар тарттым. Анан кийин мага мына Муреке иш болгондо да бул жаңы багыт болду. Мага кызыктуу болду аябай. Мен ошо Жаңылай, Алмаздарды, Нурбектерди бүтүргөндөн кийин дароо 2-чи потокту алдым. Ал жерден да мыкты бир группа болду да. Азыр мына городской театрда иштешет. Улан, Даниэль, Нурмухамед. Жакшы аябай күчтүү группа болду да. Азыр да театрларда иштешет. Бирөө Турцияда съемкаларда катышып жүрөт. Аябай күчтүү курс болду да ал дагы. Мына азыр болсо мына Муреке таза айматтар менен отурам. Булар 4-курс. Булар дагы мына жаңы эле Москвадан келишти. Москвага барып мастер-класстарга катышып келип, азыр айтып берип отурушат кандай болду. Ал жерден Азербайжан, Армения, Казакстан, Таджикистан, Россия көп студенттер катышкан бир чоң бир эме болду да, иш-чара. Ошол жака катышып келишти. Сурасам кандай чимкириңер чубалган жокпу десем, жок, баары жакшы болду деп мактанып келип отурушат. Бул жерде кыйгап салдык деп, Москваны жеңип келдик деп. Мен муну ол балдарга деле айтамын. Балдар, мен силерден мыкты актер жасай албаймын. Мен силердин ичиңерге кире албаймын. Бирок мен силерге багыт бере алам. Эгерде силер мени уксаңар, мен билем да, мына Муреке Бекжан бул жагынан да күчтүү экен. Тиги Аскат болсо, бияк жагынан кичине
мындай эметип аксап атат. Муну ушуяк жагынан ар бир студентке өзүнчө бир подход. Эгерде айылыңды мактасаң, бул жакшы иштейт. А эгерде сен Боряны, Баястанды мактап койсоң, бул дердейип калат. Муну урушуп туруш керек дайымачы. Ошон үчүн ар бир студентке өзүнчө бир багыт керек да. Бирөө менен мындай иштеш керек, бирөө менен мындай иштеш керек. Эң негизгиси менин оюмча студент менен педагогдун ортосунда түшүнүк болуш керек, бири-бирин түшүнүш керек. Мен караганда эле менин көз карашымдан гана түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Кээде мен карасам 0, айтсам 0, ушсам 0, ушундай да болот студенттерде. А кээ бир студенттер мынтип карап койсоң эле мына түшүндү. Мына мен азыр Нуржамалды мынтип карап койдум, мынтип бүттү, ал түшүндү, азыр мага кофе алып келет. Нурлан, аны билесиңер, Элес группада ырдайт. Көп жылдан бери музыкант. 2 неберем бар. Анан кийин кызым Мерим. Анын 3 баласы бар. Мерим өзү медакадемияны бүтүргөн. Кандидат медицинских наук. Иштеп атышат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анан кийинки үйлөнгөнүмдөн мен Нурдан деген балам бар. Азыр 22-ге чыкты. Бирок көптөн бери ооруп атат, билесиңер. Үйдө Венера бул өзү менин келинчегим, экинчи келинчегим. Биз 25 жыл чогуу жашап атабыз. Өзү аябай таланттуу инсан, ырдайт. Анан кийин драма театрында ойногондо, Туңгучта ойногондо мен байкагам. Мындай актерский бүтүрбөсө дагы таланты бар да. Чиркин өмүрдө дагы тартканмын, кара чачты ойногон. Андан кийин дагы тартылган кинолорго. Бирок тилекке каршы ушул чыгармачылык жагы балам ооругандан бери балам менен отурат.